Kayaktan aldı anча акчаны. Sen хамдыкка кетип атасың, сенин бараткан жолуң күмөндүү болбош керек. Жоқ анча акчасы эл чогултуп берген деген бул жалган, бул 100% жалган. Эл чогултуп берген жок анча акчаны. Мына азыр кусуп баштайт дедик. Ким кусту? Ошол кусат деген Матраев да кускан жок. Чала пучук бир нерсе кылып, ашып калган үй жайын кымбат баалап туруп төгүп берип койду. Бул шылуунчулук да. Өзүңдүн хан институцияңды мыйзамдаштырганды, өзүңдүн кызыкчылыгың үчүн Жогорку Кеңештин шайлоосун токтоткондон мурда Жогорку Кеңеш аркылуу 5-октябрга юридикалык статус берип койбойсуңбу? Бетиң болсо. Бактыбек мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Президенттик шайлоо өнөктүгү аягына жетейинип калды. Сиз үгүт иштери менен бир айга жакын убакыттан бери кыргызстандыктар менен жолугуп өзүңүздүн президенттик платформаңызды тааныштырып жатасыз. Буга чейин дагы бир топ шайлоону көргөн элеңиз. Бул жолку шайлоо эмнеси менен айырмаланып жатат? Эми азыр мындай айтсам орой угулуп калышы мүмкүн, бирок биз чындыкты элдерге бетин айтышыбыз керек. Тилекке каршы Кыргызстанда 30 жылдан бери шайлоо болбойт. Шайлоо болгон эмес деп да койсок болот да. Мындай деп атканымдын себеби мен ушунча шайлоо өткөрдүм, башымдан ушунча шайлоо өткөрдүм. Бир дагы жолу мындай жигитче, таза, бийликти колдонбой, эркин атаандаштык негизде дээрлик Кыргызстанда шайлоо мындай өткөн эмес. 2010 жылы убактылуу өкмөттүн учурунда эле мындай кокустуктан мындай таза шайлоо болуп кетип, бирок ошого мындай таза шайлоо деп ошол шайлоону айтса болот. Анткени бийлик башында тургандар утулуп калган. Оппозиция утуп алган да. Эгер чындап мындай таза шайлоо боло турган болсо, негизи эле оппозиция утулат Кыргызстандачы. Анткени убакыт ар дайым мындай бийликке каршы иштейт. Азыр деле ошондой эле. Бизде шайлоо меселе мындай майлоо, жайлоо, ала качмай, жула качмай, өкүмзарды күчкө салмай, бийликтин мүмкүнчүлүгүн болушунча колдонмой, жана ат көрбөгөн минип өлтүрөт дегендей болот да бизде шайлоолорчу. Бирок ага карабастан адамдар үмүтүн үзбөй, чындык үчүн, өздөрүнүн тандош үчүн күрөшүп жатканы мени кубандырат. Үмүт демекчи, 5-октябрдагы элдик толкундоолор шайлоонун мыйзамсыз өтө ыплас өткөндүгүнө байланыштуу чыкпады беле. Анан мындан кийинки шайлоо, сиз айткандай революциядан кийинки шайлоо 2010 жылдагыдай мындай таза, акыйкаттык менен өтүш керек эле да. Бирок сиздер айтып жатасыздар, анда өтпөй жатат деп. Буга эмне себеп болду? Эмнеге азыркы бийлик башындагылар революциялык идеяларды карманбай жатат, эгер сиз ушундай эсептесеңиз? Бул жакта биз суроонун эң негизги өзөгүнө токтолушубуз керек да. Эмнеден улам мамлекетте 3-чү жолу революция болуп кетти дегенге токтолушубуз керек да. Бунун негизги себеби эл өзүнүн бийлигин мындай кайдыгерлигинен улам, караңгылыгынан улам, саясий сабаттуулугунун төмөндүгүнөн улам, криминалдарга, олигархтарга, коррупционерлерге ар дайым урдатып жиберип атат. Бардыгыбыз эле ар бир революциядан кийин элдик бийлик орноду, мындан ары элдин үмүттөрү ишке ашат деп, тигил же бул саясий күчкө бийликти өткөрүп берип атабыз да. Тилекке каршы элдик бийликтин өмүрү 1 жылдан ары ашпай, 1 жыл узап барып туруп эле бийлик ар түрдүү жолдор менен кайра эле баягы коррупционерлерге, криминалдарга, олигархтарга, кландарга өткөтүп калып атат. Мына ошондон улам эл менен ошол криминал, олигархтардын ортосундагы келишпестикти чечип бере турган бийлик эл тарабында эмес, кожоюну делген олигарх криминалдар тарапта болуп калып атат дагы. Элдердин чыдамы кетип, революция жасап жиберип атат да.
Бирок эң өкүнүчтүүсү, элдер чыгып революцияны жасайт. Бирок кайра эле ошол кылмыштуу топтор өзүнүн адамын шайлоо аркылуу жолу менен болобу, же болбосо митингдердин жолу менен болобу, кайра эле бийликке алып келип коюп атат да. Мындайча айтканда, бийликтин ээси эл деген бул жөн эле сөз болуп калды да. Чындыгында андай эмес. Ошол жерден суроону так ортосунан берейинчи. Сиз Сооронбай Жээнбеков бийлиги 3 жылга аяк басып калганда кескин сындап баштадыңыз. Садыр Жапаров эрге отуруп элек азыр сындап жатасыз. Эмне себеп? Анткени кандай десем, мен Жээнбеков менен Садыр Жапаровго эки башка нерсени айткан жерим жок да. Мен экөөнө бир эле нерсени айтып атам. Бийлик бир колго топтолуп калбаш керек. Бийликти узурпациялаганга жол бербешибиз керек. Эгерде бийлик бир колго чогулуп кала турган болсо, бул кыргыз тарыхындагы басып өткөн жолдорго саресеп салган адам үчүн бул кайра бизди саясий туңгуюкка алып келет. Биз Жээнбековду сен бийликти бир колго чогултуп алдың. Сен адилетсиз башкарып атасың. Сен баш мыйзамдан тыш түшүнүктөр менен башкарып атасың. Деп сындап, жада калса сен өзүңдүн бийлигиңди мындан ары дагы бекемдеш үчүн биримдик менен мекеним Кыргызстанды, Кыргызстан партияларын этегиңе байлап алдың. Бул бийликтин бир колго чогулуп калышына алып келет. Биз кыргыз эли буга жол бербейбиз деп 6 октябрда кууп жиберди эл. Андан келген кийинки бийлик дал ошол Жээнбековдун эле башкаруу системасын, түшүнүктөр менен башкаруу системасын мыйзамдаштырып алайын деп атпайбы? Бул деген кайра 4-чү революцияга алып келет деген сөз бизде. Мамлекет эксперименттер таласына айланып кетет деген түшүндүрөт. Эч кимдин мамлекеттин тагдыры менен, элдин тагдыры менен ойногонго укугу жок. Анан биз өткөндөн сабак алышыбыз керек да. Эгер өткөндөн сабак албасак, биздин элди билесиңер кантип сабак берип коет экен. Жээнбековдун бийлигине тапкан ташты Жапаровдун бийлигине таппай калат дейсиңерби кыргыздар? Же Жээнбековдун узурпациялаган бийлигине чыдабай койгон элдер Жапаров орнотуп койгон узурпациялык бийликке чыдай берет дейсиңерби? Биздин элдин мүнөзү ошондой. Ошондуктан адам мындай жөн эле көгөрө бербеш керек. Адамда амбициядан башка акыл да болуш керек. Эч кур десе акылың жок болсо дагы жоопкерчилигиң болуш керек. Мен эмне жолду басып өттүм эле? Азыр эмнеге мен аны кайталап атам деп өзүңө суроо беришиң керек. Эч кур дегенде эч нерсеге акылың жетпей атса дагы ошого акылың жетиш керек. Акылың ушунчалык кыска болсо дагы 2 жыл же 3 жыл болгон мурда окуяны унутуп кала бер, мейли. Мына кумтөрдү унуткандай унутуп кала бер, эмне деп атканын унутуп калбадыбы азыр? Бирок 2 ай мурда болгон революцияны унутпа да. Ал эмнеден болгонун унутпа да. Сени ошол бийликке келип калышыңа сени колдоп жүргөн адамдарды осол кылба да, шерменде кылба элдин алдында. Азыр биз кемчонтодой болуп, Садыр Жапаровду сындаганыбыз мындай бир келе солуктай болуп атпайбы биздики? Мындайча айтканда, осол кылып атпайбы адамды? Жана орустар айткандай, на те же грабли. Эми биз Акаевден 15 жыл дегенде араң кутулдук. 15 жыл дегенде араң кутулдук. Бакиевден 5 жыл дегенде кутулдук араң. Атамбаевден зорго кутулдук. Жээнбековден 3 жылына зорго чыдадык. Көрүп атасыңар убакыттар кандай кыскарып атканын. Эгер азыр мен президенттик башкаруу системасын алып келатам деп алдап туруп, хандык башкарууну алып келип кое турган болсок, алардын срогунан бунуку узун болбойт. Мага ашмат келеби бийликке, ташмат келеби мага кызык эмес. Мага өлкөнүн тагдыры, келечеги кызык. Биз
15 жылда bir, 5 жылда bir, 2 жылда bir, 3 жылда bir революция кыла бергендей, бул 4-5 эле саясатчынын мамлекети эмес да, бул 6,5 миллион эл жашаган мамлекет. Биз глобустагы жалгыз бир макоо мамлекет эмеспиз да. Биздин аласа бересе каттоолорубуз бар. Дүйнө менен. Анан тепшибизди тетир жамынып алып эле ичинде билген жасай берсек, жакшы менен бүтпөйт мунун акыры. Ошол эле маалда сиз сындап жаткан тараптар бул бакыт бакылдай берет, эчтеке жакпайт, мына 4-нчү жолу революция болот деп оозу жамандык кылып атат деген сөздөрдү айтып жатышат да. Оозу жамандан эч нерсе болбойт. Бирок могу азыр бийликти кармап отурган ниети жамандардан жакшылык күтпөгүлө. Мени бүгүн адилетсиз сындап жатышат. Эмне деп сындайт? Бакылдай берет дейт. Бирок ушул эле бүгүн Садыр Жапаровду Кудайга теңеп аткандар. Каармандарга эч кимди таппай калганда, Жээнбеков менен мен ачык чыгып күрөшүп атканда мени баатыр деген да булар. Кантип эле 2 ай мурдагы баатыр 2 айдан кийин бакылдак болуп калат. Бул менин 200-дүүлүгүм эмес, бул алардын 200-дүүлүгү. Биз билесиңерби, Жапаров менен эмнеге биз мындай саясатта көз карашыбыз бир болуп калган? Бир эле суроо боюнча. Кумтөр деген суроо боюнча. А бүгүн Садыр Жапаров Кумтөр жөнүндө эмне деп атат? Алтын жок дейт. Анда канадалыктар Кумтөрдө эмне тезектерип жүрөбү? Жиштирип кетип калбайбы эле багы эле? Кумтөрдүн маселесин чечкенибизде Кыргыз мамлекети карызынан кутулуп, адамдар эмес, итиңер алтын аяктан тамак жеп калат деген. Эмне ал апендиби? Же кемчонтойбу? Же склерозбу? Бүгүн эмне деп атат? Кумтөрдү мындай кой дейт. Дал Кумтөрдөй кылып жетим тоон талкалайм дейт. Эми эмне кылайлы? Кумтөр менен ишибиз жакшы болбой калды. Эми жетим тоого өтөлү десе, кошо өткүтөлөр аркасынан. Биз айдалама жетелем эмеспиз. Бактыр мырза, жетим тоо демекчи. Бул боюнча сиздин кыскача позицияңызды уктум. Толугураак айтып өтсөңүз, мына бул дагы талаш тартыштын чордонуна айланып жатпайбы? Садыр Жапаров айтып жатат, Кытайдын карызынан жетим тоону кертип ташып кутулабыз деп. Туура. Сиздин оюңузча, жетим тоо кандай иштетилиш керекпи же иштетилбеш керекпи? Туугандар, биз Жээнбековду көрүнгөндөн карыз алып, ортомчудай болуп, чет мамлекеттен келген карызды элге бөлүп берип коюп эле отура берет экенсиң. Буга мектепти бүтпөгөн окуучунун деле акылы жетет деп куюп бербедик беле? Туурабы? Жетим тоону, же болбосо башка тоону жардырып, талкалап, түйүндөгү алтынын сатып туруп, карызды кутулуп койгонго алкаштын деле акылы жетет ага. Жөнөкөй катардагы алкаш болот го, алкаш жаңы үйүндөгү радиосун, телевизорун, телефонун, паласын, килемин, диванын алып чыгып сатып тиричилик кылган алкаш болот го. Дал ошондой мүнөз болуп атпайбы бүгүнкү бийликте? Биз качанга чейин эле үйдөгү бир нерсени көтөрүп чыгып, сатып карыздан кутулган адаттан токтобойбуз? Бул эч нерсени көрбөйт экениң, мамлекетти кантип башкарууга жөндөмсүз экениңин белгиси да. Анда президентке суутуп коюппу? Эгер ошол тоону сатып, карыздан кутулганга башка акылың жок болсо, жөн эле үйдө отурбайсыңбы? Кемчонтойдой болбой. Ушул Кумтөрдү какшап жүрүп, ушул бийликке чейин жетип келген адам Кумтөрдү унутуп коюп туруп эле жетим тоону казыш керек дегенде, жиндиде да күмөн пайда болот мындай адамга. Бу эмне болду депчи? Эмнеге жетим тоону сатып ол карыз төлөш керек? Эмнеге Жапаров жетим тоонун эсебинен 300-400 олигарх клан жеп койгон акчаны төлөш керек?
Кустура албайт. Кустургандын жолун да билбейт. Өндүрө албайт урларды, камай албайт бирөөнү дагы. 2 миллиард сом алганда сүйүнүп жүрөт. 2 миллиард доллар өндүрө турган кишиден 2 миллиард сом алып сүйүнүп атат. Таможняда жылына 40 миллиарддан ашык сом урдалат. Билбейт дейсиңер аны эч ким. Мына биз экономикалык амнистия киргиздик. Мына азыр кусуп баштайт дедик. Ким кусту? Ошол кусат деген Матраев да кускан жок. Чала пучук бир нерсе кылып, ашып калган үй жайын кымбат баалап туруп төгүп берип койду. Бул шылуунчулук да. Эмнеге? Ушул депутаттар, министрлер, президенттер үй бүлөсү менен биригип алып, мамлекеттик карызга батырса, аны жалпы элдин байлыгы болгон биздин кем байлык несебинен төлөшүбүз керек. Эмнеге? Бул дана келе солукта. Төлөбөйбүз жетимтөө менен биз аны. Төлөтө турган адамдар бар. Бир 2-3 эле сындырсаң азыр, артына сая түссөң, Кытайдын эмес, бүтүндөй мамлекеттин каржысын төлөп коет. Алар азыр телевизордун наркы бетинде каткырып коюп, попкорн жеп отурушат. Бунусун да алдап кеттим деп. Эмнеге бүгүн Америка Матраимовтар жөнүндө кайра дагы уюм ката баштады. Анткени алар биздин элге силердин бийлигиңер алдап атат. Жээнбековдун маалындагы түзүлгөн схемалар бүгүнкү күндө дагы күчүндө иштеп атат дегенди каңкулап атат. А биздин МИД эмне деп атат? Бетин табактай кылып уялбай туруп эле биздин ички саясатка киришпегиле деп койду. Матраимовдардын иши бул ички саясат эмес. Бул эл аралык уже кылмыштуу топ болуп кеткен. 4-5 мамлекет байланышып калган бул жакта. Садыр Жапаров айтып атпайбы? Шайлоодон кийин президенттикте эгер утуп келсем, бардык акыйкаттыкты орнотом, куда сөөктөр деген мындан ары болбойт, бардык кадрлар конкурс аркылуу тандалат деп. Эми мындай. Бир журналист менен отуруп алып, журналисттин акыл деңгээлине жараша алдап койсо боло берет. Жигит болсо жибатка келбейби? Ошол жерде саясатчылардын суроолоруна жооп берип көрбөйбү? Бир мындай акыл калчашып көрбөйлүбү? Кимибиздики туурараак экен. Качып жүрөт келе албай. Стадионго зордоп мамлекеттик бийликти колдонуп 2000 адам чогултуп алып, тоңдуруп, бирине бирин ковид жуктуруп, андай эмес. 1000 адам, 2000 адам менен эмес, сен 1 миллион, 2 миллион адам катышкан дебатка кел. Көрөлү сенин ким экениңди. Тең тайлаш. Эми мен азыр айтайын деп атканым да. Дебат демекчи, сиздин жана 20 маймыл деген сөзүңүз мемге айланып атпайбы? Социалдык тармактарда шапкага болуп жатат. Башкы талапкер деген Садыр Жапаров айтты, бул дебат акыйнек, ушак сүрүштүрүүчү жер деп. Чын эле ошондойбу? Эми мындай. Эгер Садыр Жапаров ушак деп аткан болсо, биз айтканда, мен Садыр Жапаровду детектор ылжыга чакырам. Мен 10 суроо берейин, ал да 10 суроо берсин. Каалаган суроосун берсин мага 10 суроону. Мен дагы ага 10 суроо берем. Келе алабы? Кумтөрдөн баштап Бакиев, Максим, бардык банк, санк, шахта, макта толтура сурообуз бар. Келе албайт. Детектор ылжыга эмес, дебатка келе албай качып жүрбөйбү? Анан ушак дейт. Эмнеси ушак? Ана мен азыр алдап атат да, мынтип алдап атат. Мен азыр келсем эле дейт, жеңип келсем эле дейт, акыйкаттыкты орнотуп берем, мен кыйратып берем деп атат да. Бары жалган.
Құдая туа қылдым. Түрмеге ешкім түшпөсін. Бирок біз Садыр Жапаров Марстан, же Айдан, күнден келіп қалған саясатчы емес да. Біз саясатчыларыбыз кимдин канча акчасы бар экенин, канча дарамети бар экенин бири-бирибизди билебиз да. Түрмөдө жатып чыккан болсо, мынау азыр Садыр Жапаров жүргүзүп аткан шайлоо компаниясы минимум эле 10 миллион доллар турат. Минимум. Башкасын айтпай эле коеюн. Кыргызстанда Кемчонтойдой болуп бир эле кандидат кыдырып жүрөт Кыргызстанды, келесудай болуп. Стадионго эл топтоп алып, Кыргызстандын бардык банерин элеп алып, теле бардыгын, журнал бардыгын элеп алып, жалгыз эле өз сойломун чуркап жүрөт. Эмнеге? Каяктан алды анча акчаны? Сен хандыкка кетип атасың, сенин бараткан жолуң күмөндүү болбош керек. Жок анча акчасы эл чогултуп берген деген бул жалган, бул 100% жалган, эл чогултуп берген жок анча акчаны. Эч ким ишенбейт. Нардадан ойноп утуп алдыбы, же картадан ойноп утуп алдыбы, же түрмөдө кандай кылып тапты, же түрмөдө отуруп бизнес кылып бердиби? Кече эле Мекенчил деген партиясы араңдан 100дөн 200дөн адам чогултуп шайлоо өткөрүп жүргөндө баннер эле албай. Эгерде ушундай акчасы көп болсо, кече Мекенчил партиясы Мекеним Кыргызстан менен, биримдик менен Кыргызстан менен тең жарышып шайлоого катышпайбы беле? Каяктан алды анча акчаны? Эл чогултуп берди деп атпайбы? Жалган бардыгы. Эл эшикте өзү темселеп жүрөт, бирок акча чогултуп бермек турсун. Эшикте болуп көрбөгөндөй кризис болуп атат. Бирөөгө бирөө акча бере турган, азыр Садыр Жапаровго эмес, кошунаңа бергенге акча жок. Адамда деген кичине мындай ой болуш керек да. Мына баннердин бардыгын эмне деп жооп берем бирөөгө депчи. Анан эл чогултуп берип атат деп койсом эле ишене берет деп ойлоп атабы? Ушинтип кайсы бир жолдошунда айтты, эл чогултуп берип атат деп, жана кымбат баалуу кийими боюнча мигранттар салып атат деп. Бардыгы мигранттар салып аткан эмес, мигранттар элди да акчаны чогултуп берип аткан эмес, бардыгын. Эми ушул жалганга бирөө ишенеби? Бул деген сөз Садыр Жапаров уже кимдир бирөөнүн акчасын алып, заложник болуп калды деген түшүндүрөт. Күмөндүү болуп калды расходтору, чыгымдары күмөндүү болуп калды. Ошого бирөө ишенеби азыр? Ошол келип коррупция менен күрөшүп атканына ишенеби? Ишенбейт эч ким. Буга чейин түрдүү жумшактар чыгып аткан. Ошолор чынга окшоп баратпайбы барган сайын? Турабы? Бир стадионго ошончо элди чогултканга эмне деген акча керек? Элестетип атасыңарбы? Ушунча Кыргызстандын баарын каптап илгенге эчкур дегенде эле 500 000 доллар керек ушул баннерлердин баарын илип чыкканга. Бул бир жол эмес. Бул эми экинчи жолу иле баштабады. Биринчи ак түстө илген, эми көк түстө илип атат. Бул даана кемчине толукта. Элиң тишинин кирин соруп атса 5000 еврога куртка кийсең, элиң темселеп бет жейип калганда ушундай миллион долларларды сарптап шайлоо өткөрсөң, сен эмнең хан адилеттүү? Кантип хан болоюн деп атасың элге? Кантип эртең бирөөгө акыл айтасың? Бере албайт суроонун жоопторуна. Пенсионер салды дейт, тиги салды дейт. Бизде пенсионерлер ачык отурат. Пенсионерлер акчасын Жапаровдун фондуна которуп берсе, анда эмнеге Жапаровдун өкмөтү Россиядан карыз алып келип, анан кийин пенсия төлөп атат? Бул даана келе соого окшош болуп атпайбы бул жагы? Эмне кылды? Ушул шайлоонун айынан өзүмө упай топтойм деп, ойлонбой туруп популисттик убада берип коюп, 1 миллиард 300 миллион сом бирөөлөрдүн процентин жоюп берем деп, акча калбай калып кассадан. Эми 1,5 миллиарддан ашык сом карыз алып келип пенсия төлөп атат. Жээнбековдон айырмасы эмне мунун да? Кыпында айырмасы жок. Кече Жээнбековду анга түрткөндөр бүгүн Жапаровду көтөрүп алып, бери каратып, мына силерге хан болот деп көтөрүп келатат. Биз ойлоп атабыз азыр. Биз революциядан кийин өзүбүзгө хан көтөргөн атабыз деп. Көтөргөн жокпуз өзүбүзгө хан. Биз дагы ошо уурулардын, криминалдардын, олигархтардын ханын шайлап берген атабыз. Жөн эле карапайым эле адам, жөн эле ой жүгүртүп көрсүн. Бул кече түрмөдөн чыкса, кече жакында эле
мынча көп акча каяктан пайда болуп калды бунда депчи. Бирөө мындай карап туруп, мынча ичи күйүп атат. Мен ичим күйгөн жерим жок. Президенттик шайлоо кандай өтсө деле менин жашоом жакшы болот. Бирок могу 6,5 миллион элдин жашоосу жакшы болбой калат. Бакыт мырза анткени менен шайлоонун мыйзамы ушундай. Эл тандаган, эл шайлаган адам президент болот. Азыркы сурамжылоолор боюнча ал сурамжылоо жүргүзүп жаткан уюмдардын олуттуулугуна канчалык билбейм, бирок ошолордун жүргүзгөн сурамжылоосуна ылайык Садыр Жапаров азыр лидер 60-70% менен утуп кетиши мүмкүн деп жатышат. Сиздердин сөздөрү элге өтпөй жатабы же чындыгында Садыр Жапаровду эл колдоп жатабы? Мындай. Элдер мындай саясатты сыртынан эле билет. Ичинен жакшы түшүнө бербейт. Эгер ушул саясаттын ичинен да түшүнгөндө баарыбыздын бетибизге түкүрүп басып кетмегел. Же площадь калып келип туруп ташбаран кылып өлтүрүп коймок. Бүгүн акчанын күчү менен, админ ресурстун күчү менен, бийликтин күчү менен элди манипуляция жасап атышат. Бүгүн Садыр Жапаровду айга күнгө теңеп аткандар булар тирүү адамдар эмес көпчүлүгү. Булар фейктер. Бүгүн ушундай заман келип калды Кыргызстанга. Согуштун түрү дагы мындай гибриддик формага өтүп кетти. Саясий күрөштүн дагы формасы ушундай бир ыплас формага өтүп кетти. Бирок бул жакта эл калыс болуш керек. Эл кайра эле коррупционерлердин, криминалдардын, кландардын каалоосун ишке ашырып берип койбош керек. Ким көп баннер илсе, ким көп телевизорго чыкса, дал ошону шайлабаш керек. Себеби ал адамдын андай акчасы жок. Ал уже бирөөгө заложник. Мамлекетти өзүнүн кызыкчылыгына колдонуп атат. Анан айтат, силер дейт конкреттүү дейт. Админ ресурс колдонуп аткандыгы жөнүндө дейт. Факт бергиле дейт. Факт бергиле дейт да. Ушул фактты сурап атып, Жээнбеков дагы факт болуп кеткен. Бир нерсе десең эле факт бергиле дейт экен. Эми мен факт берип коеюн. Эгер Кыргызстандын бийлигин 3 эле топ басып алганы чын болсо, бул чын. Bundan күмөн санабай эле койсоңор болот. Криминалдар, олигархтар, коррупционерлер басып алган мамлекетте элге бийлик ушулардын айынан жетпей атат. Бул үчөө кимден коркот? Бул үчөө прокурордон коркот. Бул үчөө өкмөттөн коркот. Бул үчөө СМБдан коркот. Эгерде акчанын баарын, мүмкүнчүлүктүн баарын, адамдык ресурстун баарын колуна алып турган 3 топ СМБдан, прокурордон, бийликтен корксо, демек алар азыркы учурда кимге иштеши мүмкүн? 100% күмөнү жок Садыр Жапаровго иштейт. Эмнеге? СМБнын башчысы Садыр Жапаровдун жакын досу Камчыбек Ташиев. Эко бири кече бир жерде интервью берип атканда айтты, биз өмүр бою чогуу болобуз деп. Экинчиси урушкан жокпуз деди, биз дагы эле мындайбыз деди. Бул эмне деген сөз? Уктуңарбы, иштегиле деген сөз. Прокурор Курманбек Зулушев. Курманкул Зулушев. Ама өкмөттө өзүнүн костюму илинип турат креслода. Кеткен жок иш жака. Анан ошолор кантип Мадымаровго же Калмаматовго иштеп кетиши мүмкүн? Иштебейт. Ошондо азыр Садыр Жапаровдун жеңиши бул юридикалык жактан эмес, моралдык жактан да легитимсиз болуп калды. Бундай хандар бизде узакка отурган эмес.
Себеби сөзү өтүмсүз болуп калат. Себеби анын ар бир жасаган кадамы күмөндүү болуп калат. Тарыхчы профессор Зайнидин Курманов, Жогорку Кеңештин мурдагы спикери, революция ушундай болот. Революцияда ким жеңүүчү болсо алар диктовать этет деп жакында маек берди. Мүмкүн бул мыйзам ченемде эле көрүнүштүр. Туура. Революция болсо. 5-октябрда мен революция болду деп эсептебейм. Сен элге эч нерсе бере алба. Элге эч нерсе бере алба. Бирок Жогорку Кеңеш аркылуу биринчи өзүңдү мыйзамдаштырганды, өзүңдүн хан институцияңды мыйзамдаштырганды, өзүңдүн кызыкчылыгың үчүн Жогорку Кеңештин шайлоосун токтоткондон мурда Жогорку Кеңеш аркылуу 5-октябрга юридикалык статус берип койбойсуңбу? Бетиң болсо. Элдик революция деппи, же бир нерсе деп статус берип койбойсуңбу? Жок. Бүгүнкү чейин биз эмне деп айтышыбызды билбей жүрөбүз. Дүйнө эмне деп айтышты билбей атат. 5-октябрда эмне болду дегенге. Мисалы үчүн 24-марттагы революциянын элдик революция деп айтылат. Апрелдеги революция элдик революция деп айтылат. Жада калса эстелиги турат, жаман болсо дагы. Эмнеге 6-сындагы эч нерсеси жок? Ошол сенин көзүңдү карап турду го парламент. Сенин көзүңдү караган үчүн сенин каалаган мыйзамсыз иштериңди мыйзамдаштырып берип атты го. Ошондо эмнеге өзүңө кошуп, элдикин кошуп мыйзамдаштырып койбойсуң? Ушундан эле көрүнүп калып атпайбы ниети кандай экени? Революция деп да атабады өзү, элдик көтөрүлүш деп да атабады. Жөн эле Жээнбеков менен Жапаровдун орун алмашчысы болуп калды. Эгерде революция болуп келип, могу чимкириктерден кутулуп, Жээнбековдун маалындагы иштеген криминалдык, кландык коррупционерлерден кутулуп, элдик бийлик орногон болсо, анда эми убакыт берели. Мындан ары калганын улантып кетсин демекпиз да. Анан ошол эле парламент менен иштей берсе, кайра эле Бакиевдин маалындагы конституцияны кайра алып келем десе, ондо ата бейиттеги 100 адамга эмне деп айтабыз? Өлүп жаткан. Ушул хандык башкаруудан тажап Акаевди кууганбыз. Адам өлгөн. Кутулдукко ушулардан десек, жок, Бакиеви андан өткөн хандык кылып берди. Жада калса кетип атканда жөн кетпей 100га жакын адамды өлтүрүп коюп кетти. 40тан ашык саясатчынын башын жеп коюп кетти. Ушундан экинчи көзүбүз көрбөсүн ушундай хандыкты деп 2010-жылы парламентаризм кылдык. Мына араң 10 жыл эптеп бир нерсе кылып тамтың кылып жашаттык. Эми кайра эле ошол заманды кайра алып келем дейт да. Үмүт площадка зериип келип өлүп калган жок да. Ошол үмүттүн өлүмүнө окшоп, ар бир кыргыздын үмүтү өлүп калса эмне болот мындан кийин? Эгерде азыр булар ушундай кыла берге турган болсо, 4-чү революция эгер болуп кетсе, жакшылык менен бүтпөйт акыры. Бак мырза, мына жакында президенттикке аттанган айрым талапкерлер биригип жолугушууларды өткөрүп жатат. Эгерде экинчи тур боло турган болсо, экинчи турга өткөн талапкерди биригип колдойбуз деген билдирүүлөрдү жаза баштады. Кандайдыр бир саясий альянс түзүлүп калса, сизди арасынан көрүшүбүз мүмкүнбү? Бул учурдагы аргасыз биздин кадам болот. Мен Садыр Жапаровду жаман көргөнүмдөн эмес. Мен мамлекетти тез аранын ичинде мыйзам талаасына алып келиш үчүн мен андай кадамга барганга мажбурмун. Акыл эси бар, жогорку билимдүү, мамлекеттин эртеңине кайдыгер эмес адамдарга мен бир нерсени түшүндүрүп койгум келет. Эгер биз мыйзам талаасына тез аранын ичинде кайтып келишибиз керек десек, анда биз президенттик шайлоодо ким утуп келсе дагы, ошол адам 5-октябрдан баштап ушул күнгө чейинки кабыл алынган бардык чечимдерди,
referendumду кошо жокко чыгарыш керек болот. Эгер андай эле болбой турган болсо, Кыргызстандын башы шайлоодон чыкпай калат. Алдыда биз 2 миллиард, 2,5 миллиард сомдун тегерегинде чыгым кылып, шайлоолорду кайра өткөрүшкө туура келет. Эгерде референдумда президенттик башкаруу болсун деген норма өтүп кете турган болсо, анда президенттик шайлоо дагы бир жолу болуш керек болуп калат. Буну юрист эмес адамдар дагы туура түшүнөт. Анткени бүгүн биз президенттин укук милдеттери чектелген конституция менен шайлоого баратабыз. Эгерде президенттин укук милдеттери кийинки конституцияда кеңейтилсе, ал кеңейтилет уже. Кеңейтилгенде ал жакта президенттик шайлоо жаңы законго ылайык жаңы шайланыш керек. А эгерде жок, ушул эле шайланган президент менен кийинки конституция менен жашай беребиз десек, бизди дүйнө тааныбай коет. Анткени бийлик легитимдүү болуш керек, мыйзамдуу болуш керек. Бул бир. Экинчиси, эгерде Садыр Жапаров жеңип келип, референдумдагы жеңип кала турган болсо, ушул эле парламент дагы 1 жыл иштешке туура келет. Анткени жаңы кабыл алынган конституцияда жогорку кеңеш дагы өзгөртүлүп атат. 35 бир мандаттуу, 55 партиялык тизме менен деп атат. Демек, шайлоо мыйзамдарын дагы өзгөртүш керек болот. Эгер шайлоо мыйзамдарын закондун ченеминде өзгөртө турган болсок, бул бери дегенде 6 ай убакытты талап кылат. Ошондо бүгүн биз Садыр Жапаровду президент кылып шайлап, референдумун өткөрүп берип, дагы былжырбайлар менен дагы 1 жыл жашай беришибиз керекпи? Булар 1 жыл эмес, 1 ай иштегенге укугу жок. Ушулардын айынан революция болгон мамлекетте. Бүгүн айтып атышат. Парламентаризм дейт, жаман экен дейт. Айтып атышат, Садыр Жапаровдун тарапташтары парламентаризм жаман экен дейт. Президенттикке өтүшүбүз керек экен дейт. Анда эмнеге Жээнбековду кубала берип, могу чимкириктер менен иштеп атасыңар? Эмнеге парламентаризм жаман, ушул парламент жаман болсо, эмнеге могу алтын чакырылышты кууп берген жоксуңар? Эмнеге 200-дүүлөнүп атасыңар? Анткени кожоюнуңарга ушул парламент керек болуп атат да. Силерди тукуруп коюп, аркада кытмырланып отурат. Эгер ушул парламенттин моралдыкта, юридикалыкта укугу жок экенин билсе, эмне кууп бербейт? Анткени мындай келесо, жетеленме, күн карама парламент бир гана өзүмдүн бийлигимди орнотом деген адамдарга ыңгайлуу. Ушундан эле азыркы бийликтин ниети кандай экенин, эмнеге дарамети жетет экенин билип койсок болот да. Анан булар айтып атышат, жок дейт. Президент дейт, өзү жалгыз дейт. Жоопкерчилик алганда жашоо жакшы болот дейт. 2 айдан бери Жапаров өзү жалгыз эмей, анан ким менен иштеп атат? Парламент да аныкы, СМБ да аныкы, прокурор да аныкы, өкмөт да аныкы, баары ошонуку, абсолюттук хан. Эшектин тушоосун чечтиби? Эч нерсе чечкен жок. Акыл эч нерсеге жетпей калып, эми нарынга чуркап барып, бир тобуну талкалап, Кытайга берип коеюн деп атат. Анын ага моралдык укугу барбы? Андан көрөк Жээнбеков кайрылып иштей берсин анда. Эч курдуса ал жетин того тием деген эмес. Кумтордон кургалганыбыз аз келгенсип. Биз Садыр Жапаровду колдоп атканда, мен өзүмдүн фракция лидерим Өмүрөш Чиркештин көз карашына каршы чыгып ушул кишиге добуш бергем. Айлыгымдан 5000 сом ошол комиссиянын акчасын төлөйлү деп, мен айлыгымдан акча бергем. Ошол кумтөрдүн үстүндөгү мөңгүнүн талкаланганы эле бир 5-6 миллиард доллар турат. Анан ошол мөңгүнү талкалаткандыгы үчүн кумтөрдөн 5-6 миллиард долларды өндүрө албаган адам мамлекетти башкарганга моралдык укугу барбы? Бардыгыбызды алдап, кумтөр менен силерди жыргатам деген адам бүгүн кумтөрдү унутуп калып, жетим тону сүйлөгөнгө моралдык укугу барбы? Айтат, сен сындайсың. Сындамакчысың, мен ыйлайын деп атам уже. Биз ушунчалык да кемчентой келесе болобузбу? 2 айда эле унутуп калабызбы бар жогун? Кумтөрдө алтын жок эмес. Элдин баары билет канча алтын бар экенин аякта.
Айтпайсыңбы? Кумтөр президенттердин парламенттердин түбүнө жетип коет. Ошон үчүн менин духум жетпей атат деп эле эркекче айтпайсыңбы? Айта албайт. Бийлик деген ушундай таттуу болот. Адамды акылдан азгырып коет. Азыр биз ошол адамды хан көтөрүп барып, отургузуп туруп, мамлекеттин тагдырын салып берип койгон атабыз. Мен зар какшап айттым. Урматтуу эл журт. Могу Жээнбековдардын кландык, үй бүлөлүк, криминалдык башкаруусу жакшылык алып барбайт бизде. Мына аскадан секирип өлөбүз шайлоодо дедим. Жалган айтыппынбы? Туура болбодубу? Мен азыр дагы айтып атам, дагы эле ошондой кетип атабыз. Азыр дагы бир жолу аскадан секирген атабыз. Элдер токтоп калалы деп, токтотуп коелу деп. Заложник болуп калды уже. Көрүшө албайт эч ким менен. Эч нерсе кыла албайт. Кыйын адамга. Реформалар деди. Бир гана учурда ишке ашат деди. Сенин колуңда абсолюттук бийлик болгондо деди. Качан адамдын колунда абсолюттук бийлик болушу мүмкүн деди. Эки гана учурда деди. Биринчиси келип мамлекетти басып алганыңда деди. Баары сенин кол астыңда болуп калат деди. Экинчиси бийлик бутактарынын баарын кол астыңа чогултуп туруп узурпация кылып алганыңда деди. Эми мен Жапаровдун тагдырын айтып берейин. 6 октябрдан баштап басып алды мамлекетти. Мен бунусуна каршы эмесмин. Бир учур ишке ашты. Онунан кийин бардыгын чөгөлөтүп туруп чөнтөгүнө салып алды. Узурпатор болуп калды. Бүгүнкү күнгө чейин жалгыз хан. Президенттик башкарууда дагы мындай эркин укуктар болбойт, кеңейтилген. Бүгүн абсолюттук өзүм билем өтүгүмдү төргөлем деген заманда жашап атабыз. Ошол учурда реформа жасай албаган адам эми жасайбы? Эч ким ишенбейт буга эми. Жөн эле азыр күчкө салып, өкүмзардык менен жөн эле келип туруп мындай күчтөп эле утуп алам деп атат. Утуп алат. Атамбаев дагы Жээнбековду 3% жеринен бизге таңылуу алып келип туруп отургузган. 3 жылга зорго жетти го. Ошол Жээнбековдор Бекеним Кыргызстан менен биримдикти бизге таңылуу алып келип туруп басып туруп жеңип койду го. Бир күнгө жетти го жеңиши. Биз элдин каалоосу менен, элдин үмүт тилектери менен ойной бергенге бизге ким укук берди саясатчыларга? Эч кимдин андай укугу жок мамлекетти эксперименттер таласын айландырганга. Ошон үчүн айтып атам, мамлекетте кайра революция боло бербеш керек. Ошол революция бир эле адамдын макоолугунан болуп атат, бир эле адамдын эгоизминен болуп атат кайра. Эмне эле бул революция болот дей берет дейт да, мен түшүндүрүп коеюнчу шуну. Акаевка бийликти бердик. 15 жылда мамлекетти кире турган жерине киргизип койду. Бүгүнкү мамлекеттин толгон токой проблемаларга кирип кетиши бийликти олигархтар, криминалдар, кландар басып алышы ушул именно Акаевдин маалында түзүлгөн. Менчиктештирүү, рыноктук экономика деп капиталисттер мамлекетти басып алган. Акырында ушунчалык көптү дейсиң, эч ким эч нерсе айта албай калды оппозиция. Өзү эмес, баласы Айдар Акаев, кызы Бермет Акаева, акырында аялы Майрам Акаева башкарып калды мамлекетти. Үй бүлөсү түздөн түз кадрдык саясатка киришип калды. Адамдар кырылып, Ак Суу окуясы бүгүнкү күнгө чейин териштирилбей жатат. Бакиев келди. Кытындай да айырмаланган жок Акаевден. Акаевдики үй бүлөлүк башкаруу болсо, Бакиевдики үй бүлөлүк криминалдык башкаруу болуп кетти. Эч бир саясатчы даалап, каяша айта албай, оппозиция саналуу эле адамдар да калып калды. Калган үн каткан 40ка жакынын кырып салды. Кетеринде 100га жакын баланы ат салып качып калды.
Жоқ, бұл дағы болбойт екен деп тұрып, ел көтеріліп келіп тұрып, дақ қуды. Ошондо революцияны болтурбай кое турган bir башкаруу системасы болуш керек экен деп парламенттик башкаруу системасын аныктадык. 10 жылга чейин революция болбой токтоп турду. Даже эч ким кайша айта албай калган. Текебаевындагы, Чотоновундагы, Мелисиндагы, Садыр Жапаровундагы жөн эле көтөрүп барып туруп эле малды камагандай камап койгон Атамбаевдин бийлиги. Атамбаев ушул конституцияга жок, президенттик эле болгон жакшы экен деп жазып алган жок, ага бет чыган жок. Себеби ата бейиттеги 100 адам неге өлгөнүн билет ал. Жаза алган жок, реваншисттик кыймыл болуп калат, бул реваншисттик саясат болуп калат деп ага даалап бара алган жок. Бирок Досум деген Жээнбеков Атамбаевди түрмөгө тыгып туруп, Акаев менен Бакиев кантип башкарса мамлекетти, ошондой кылып туруп үй бүлөлүк кландык режимди киргизип берди. Мамлекеттик бийлик бутактар шал болуп узурпацияланып калды. Биз жазылбаган мыйзамдардын натыйжасында кайра абсолюттук хандык режимге келип калганда кайра революция болуп кетти. 104 мандатты алып. 104 мандатты алып. Ушундан сабак албаган кыргыз биз качан кабак алабыз? Эми ошол хандыгы үчүн 100 адамды кырып койгон адамдын системасын кайрап келтирип бүгүн киргизебиз деп атат. Биз элбизби акыры? Же биз малбызбы? Бизди көрүнгөнү келип эле көрүнгөндө эксперимент кыла береби? Парламентаризмдин айынан эмес, ушул хандык, өзүмчүлдүк, президенттик башкаруулардын айынан болуп атат революция. Эгер азыр ишке ашып, булар дагы ушул референдумду өткөрө турган болсо, мамлекетте дагы революция болот. Ан үчүн тигил же бул саясатчы топту башташы шарт эмес. Же Жээнбековдун маалында бүгүн бийликте отургандар топтун башында туруп кыйкырып жүрдүбү? Партияма 0,5% кошуп берип койчу деп содулашып жүрбөдүбү? Аспеков чыгып, Мелис Аспеков деген Мекенчил партиясынан чыгып, Сооронбай Жээнбековдун бийлигин 5-октябрда сындаганда Мекенчил партиясы бул биздин партиялашыбыз эмес дебедиби? Ошол жерде 12 партия кол коюшуп атканда Ташиев кол койбой качып жүрбөдүбү? Ошол адамдар бүгүн бизге моралдык, этикалык, драмалык сабак өтөбү? Ошолор бизге кантип жашаш жөнүндө акыл айтабы? Биз Жээнбековдор менен, мен лично өзүм, мен башка бирөөнү мындай атына сөз келтиргим келбейт. Мына өзүм жөнүндө айтайын. Жердеш экениме карабастан, bir rayondan bir urulaş ekенime карабастан, Жээнбековдун бийлигин кескин сынга алып, Садыр Жапаровду адилетсиз камап аттың дегенде, азыркы бийликте отургандар каякта эле? Кимдин торпедасы эле? Кимдин конституциясын көтөрүп жүрдү эле президенттикти кылайлыбы же парламенттикти кылайлыбы деп? Кимдин добросун ала албай, ошонун патасын ала албай кирип чыгып жүрдү эле? Бет барбы? Анан ошолор бүгүн революциянын максатын уурдап, өздөрүнүн жеке бийлигин, реваншисттик бийлигин орнотконго колдонобуз деп атат. Эл буга жол бербейт. Колуңардан келгенин кылып алгыла. Кандай күч колдонсоңор ошондой күч колдонгула. Өкүмзардык кылгыла, адилетсиздик кылгыла. Биз акырына чейин күрөшөбүз. Биз силер хандык бийлигиңерди орнотуп алсын деп Жээнбековду кууган эмеспиз. Силерди да кууганга күчүбүз жетет. Бакыт мырза, мына азыркы элдеги нааразычылык ушундай абал, чыр-чатак, саясий чыр-чатактар, революциядан революция болуп, мына элдин саясатчылардан, бийликтен көңүл калгандыгы менен түшүндүрүлүп жатат да. Биз качан бийлиги дагы, оппозициясы дагы, башкасы дагы биригип улуттук консенсус мунасага келип, өнүгүүнү карай бет алабыз. Жана бул кадамды биринчи ким жасаш керек? Бийликти мыкчып турган адамдарбы, же оппозициябы, же ким? Биринчиден меники туура дегенди токтотуш керек. Экинчиден кече ким элең, бүгүн ким болдуң дегенге жооп издеш керек. Үчүнчүдөн реваншисттик саясат жасаганды токтотуш керек. Бүгүн бийлигиңер менен, сотуңар менен,
prokuror SMБ-ңар менен, бүгүн күчүңөр менен, акчаңар менен мыйзамдын жоопкерчилигинен качып кетиши мүмкүн булар. Мен дагы бир жолу эскертем. Авир сотунан адам качкан болгон эмес. Кача албайсың Авир сотунан. Күзгүгө тике карап туруп өзүңөргө суроо бергиле, ким элем деп. Уялып кетесиңер өзүңөрдөн. Кече мен ким элем Жээнбековдун бийлигинин тушунда. Эмне саясатты жүргүзүп аттым эле? Кандай көз карашты карманып аттым эле деп күзгүдөн туруп өзүңө суроо бер, уялып кетесиң. Анан тескерисинче эч нерсе болбогондой келип туруп азыр мен президенттик башкаруу менен парламенттик башкарууга мен каршы эмесмин. Бирок мен булардын жазып аткан конституциясын окудум да, бул жакта президенттик дагы эмес, парламент дагы эмес. Абсолюттук хандык болуп калган. Конституцияны 10 жолу өзгөрт. 20 жолу өзгөрт. Өзүңдүн бул жагың өзгөрбөй аткан болсо, конституция эч нерсе натыйжа бербейт. Мамлекетте маселе конституцияда эмес. Маселе 3 жолу революция болсо дагы, 6 жолу президент алмаса дагы, 6 жолу парламент алмаса дагы, 31 жолу өкмөт алмаса дагы, 30 жылдык өмүрүбүз кетсе дагы, люстрация болбой атканында. Криминалдардан, коррупционерлерден, кландардан, олигархтардан бийликти элдин колуна кайтарып ала албай атканыбызда. Тескерисинче алардын колунан жулуп алганын ордуна бүгүн ошолордун акчасы менен бийликти жеңип келем деп аткан кишиге хандык конституцияны өткөрүп берген атабыз. Бул эмне натыйжа берет? Анткени коррупционерлер дагы, криминалдар дагы, кландар дагы, олигархтар дагы бир адам менен сүйлөшкөндү каалайт. Бир адамга берип, маселени тез чечкенди каалайт. Алар эч качан мамлекеттин өнүгүүсүн каалабайт. Алар өздөрүнүн көмөчүнө күлдү ыңгайлуу тезирээк тартканды каалайт. Ошондуктан алар эл арасында партиялык болбойт экен. Парламентаризм болбойт экен. Президенттик болуш керек экен деп эл арасында кенен ушул ушакты жайып койгон. Бул элдин каалоосу эмес, бул жөн эле ошолордун манипуляциясы. Эмне үчүн президенттер парламентаризм деп турса дагы президентти узурпатор кылып алып атышат. Анткени 120 адам менен соодалашуу кыйын жана бунун чыгымы көп. Бир адамга бир жолу берип тилин таап алсаң, каалагандай тараңдай бересиң. Анткени булар Акаевдин маалында ошондон башташкан, Бакиевдин маалында ошентип жашашкан, Атамбаевдин маалында ошентип жашашкан, Жээнбековдун маалында ошентип жашашкан, бүгүн Жапаровдун маалында да ошентип жашап атат. Бир адам менен сүйлөшүп алуу оңой. Бакыт мырза, бүгүн маек бергениңизге чоң рахмат. Аламан жарышта ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат.